Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү кезектеги сабагыбыз 10-класстын алгебра предметине болмокчу. Алгебрадан биз мурдагы сабакта баштапкы функциянын ийри сызыктуу трапецияны колдонуп мисалдарды чыгарганды аянтын тапканды үйрөнгөнбүз. Эми бүгүнкү сабакта болсо ошо ийри сызыктуу трапециянын аянтына мисал иштейбиз. Бул мисалдар ийри сызыктуу трапециянын аянтын табууда баштапкы функциянын эрежелерин колдонуп чыгарабыз. Анда биз төмөндөгү мисалды карасак, сиздер китебиңиздерден номер 51 мисалды карайбыз. Мына ошол мисалды чыгарабыз. Номер 51 мисал. Бунда бизде берилиптир y барабар x куб функциясы берилген жана y барабар 8 дейт, x барабар 1 дейт. Мына ушул функциянын графиктери аркылуу чектелген фигуранын аянтын табабыз. Ал аянтты тапкадык. Анда биз Декарттык координата системасынан биз берилген функциялардын графигин сызып алсак, биринчи y барабар x кубтун графигин кызыл менен берилип турат. Графигин сызабыз. Ал эми y 8 дейт, o x огуна параллель жаткан түз сызык y барабар 8 функциябыздын графиги. Ал эми 8 бирдик аркылуу чектелген түз сызык. Ал эми o y огуна параллель болгон бир чекитибиз координатабыз аркылуу өткөн дагы бир түз сызык алат. Демек бул 3 графиктин негизинде түзүлгөн бизге көрүнүп турган боелуп турган жердин аянтын табабыз. Бул аянтты демек бизге берип турган ушул жердин аянтын эсептейбиз. Аны эсептеш үчүн биз баштапкы функциянын эрежелерин пайдаланабыз. Анда мисалыбызды чыгарабыз. Чыгаруу бизге берилгенде y барабар x куб жана y барабар 8 эле, x барабар 1 эле. Биз табышыбыз керек аянтты. Анда биз бул жерден балдар аянтты табыш үчүн чиймени дагы бир карайбыз. Бул жерде карагыла. Төмөнкү чектеп турган график менен жогорку чектеп турган графикти алабыз. Жогорку чектеп турган графиги 8 болуп атат. Демек 8ден биз төмөнкү чектеп турган график функциябызды кемитип интегралдап чыгарабыз. Ал үчүн бизде жогорку төмөнкү чегибиз 1, жогорку чегибиз 2 болуп турат. Интегралдай турган болсок, демек 1ден 2ге чейинки аралыктан аныкталып турат. Бизге берилген жогорку графигибиз бул жерде 8. Демек 8ден кемитебиз төмөнкү графигибиз бул. Демек x кубту кемитеткенбиз дагы интегралдап чыгарабыз. Интегралдай турган болсок, буну эсептейбиз балдар. Эсептеп атканда биринчи интегралдайбыз. Интегралдап атканда 8x 8 интегралдасак минус 3 x-тын 4-нчү даражасы бөлүнгөн 4. Интегралдадык 1ден 2ге чейинки аралыктын талдан. Барабар буну чыгара турган болсок балар, биринчи бул чыгарсак, биринчи жогорку чейин коебуз, анан төмөнкү чейин коюп эсептейбиз. Эсептей турган болсок, 8 көбөйтүлгөн 2 кемитүү 2нин 4-нчү даражасы бөлүнгөн 4. Ал эми буну эсептейбиз. Андан кийин көбөйтүү экинчисин коебуз. Экинчисин кое турган болсок, бул жерде биринчи жогорку чейин койдук, анан экинчи төмөнкү чейин коебуз. 8 көбөйтүлгөн 1 кемитүү 1дин 4-нчү даражасы бөлүнгөн 4 барабар эсептейли. Анда 8дин квадраты 8 койсок көбөйтүп 2нин 4-нчү даражасын 4кө бөлүп кемите турган болсок балдар 12 чыгат. Кемитебиз
Бул жерде кашаны ачып чыгып эсептейбиз. Кашаны ачып чыгып эсептей турган болсок, балдар мына жерде кемитүү 8 32'den 1'i kemitsek 1031 bölüngön 4. Bunu esepley turgan bolsok, жалпы bölüm berip eseplesek 17 bölüngön 4. Biz istep жаткан фигурабыздын аянты S барабар 17 bölüngön 4 kvadrat birlik kelip çıgat eкен. Biz izdep жаткан boyolgon kvadrattın figuranın ayanты 17 bölüngön 4 kvadrat birlik kelip çıgat eкен. Mına ушундай кылып biz номер 52, 53, 54 misallardı esepteybiz. Esептеп эжекеңерге жөнөтөсүңөр, анда сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.